Ekenimizden 20 sport çeviri Indonezya'da ötken 18. Asya oyunlarında baygeli orunlarda jengip alıp mamleketimizin jelegi el aralık arenada jelbiredi. Kırgızstanlık sportçular ülkemizin tarihinde birinci jolu 3 altın, 5 gümüş, 12 kola medalды jengip alıp ülkemizin kadır barkın büyük götürüştü. Bunday jеңişler менен жалпы Kırgızstan'ın eli sımıklanat. Oşonduktan Kırgız Respublikası'nın prezidenti Urmatlı Sorunbay Şaripovich Asya oyunlarının jеңүүчүлөрүн жана машыктоочуларды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлап, акчалай сыйлыктарды тапшырганы бекеринен эмес. Район боюнча үстүбүздөгү 2018-жылы эле район боюнча спорт залдары бар 4 мектеп. Мында сырткары өзүнчө 4 спорт зал курулуп пайдаланууга берилип жатышы бизди кубандырат. Пайдаланууга берилип жаткан Çarkınov атындагы орто мектептин спорт залын ачуу аземине биз сиздер менен чогулуп отурабыз. Бүгүнкү биздин салтанатка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асылбек Шарипович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Казиевичтер катышып жатышат. Ошондуктан туугандар, бүгүнкү Çarkınov атындагы орто мектебинин спорт залында ачуу салтанатын açık деп жарыялауга уруксат бериңиздер. Azırkı söz Kırgız Respublikası'nın ökmötünün Oş oblusundagı ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Казиевичке берилет. Рахмат, премьер Ашырбаевич. Саламатсыздарбы, ардактуу агайын туугандар. Премьер Ашырбаевич баягы илгерки парад алып бараткандай сүйлөдү. Мен анчалык сүйлөй албай калам го деп тартынып турам. Эми урматтуу окуучулар, ушу жаңы спорт зал пут болсун. Ушул жерде машыгып, мына көчөдө эмес, талаада эмес, эми мына жакшынакай спорт залынын ичинде спорт менен машыгып, жөн эле физкультура сабак эмес, негизи спортту сүйгүлө. Спорт бул силерге билим алууга жардам бериш керек. Кийин жашооңордо дагы сергек жүргөнгө өөлгө түзүлүп жатат да. Эми алдыда айтылып кетти, ошо Каракулжа районундагы объектилер боюнча бизде быйыл Ош областында 47 социалдык объект ачылат, ишке берилет. Ошонун бир 20 айын, бу сентябрь айынан бери ачып калдык да. Ал жерде бир 7-8 мектепти ачтык, спорт залдар бар, больницалар бар, фаптар бар, бала бакча бар. Бул болсо буюрса ушул мамлекетибизде жакшы өзгөрүүлөрдүн баягы мезгили болуп атат десек болот. Анткени жакшынакай мына спорт залдары ачылып, мектептер ачылып, балдарыбызга шарт түзүлүп атат. Эми негизгиси балдарыбыздан ушу жакшы билим алып, жакшы көрсөткүчтөрдү берет деген ишеничти актап берет деген үмүт бар да. Ошондуктан балдар жакшы окугула, билим алгыла, ага эжелерди уккула, ата энелерди уккула. Урматтуу агайын туугандар, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ар бир үйдө бакыт болсун, элибизде тынччылык болсун. Тынччылык болсо ушундай жакшы иштер көп болот. Айылыбызда, Сергебизде, район, область, Кыргызстаныбызда көп жакшы иштер болуп турат. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын депутаты урматтуу Асылбек Шариповичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, кара булактар, кыздар, балдар. Биринчиден баарыңыздарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Азыр эле губернаторубуз айтып кетти. Акыркы 5-6 жылда Кудайга шүгүр мамлекетибизге жылыш чоң. Сиздердин суроо талабыңыздар боюнча элдин
мына спортзал Кудай буйруса бүгүн ишке кирип атат. Элдин суроо талабын мамлекет акырын болсо дагы бүгүнкү күндө кудурети жетип атат, күчү жетип атат аткарганга. Будан нары дагы жакшы болот. Ушун дегенде президенттин, өкмөттүн, жогорку кеңештин саясаты. Ар бир айылда заманбап мектеп болуш керек, заманбап спортзал болуш керек. Чоң айылдарда детсадтар болуш керек. Заманбап жолдор болуш керек. Таза суу болуш керек. Билесиздер, 5 жылда Кыргызстандын бардыгында таза суу болот, Кудай буйруса. Ушунун бардыгы аткарылганга уже жакындап атабыз. Кыргызстан боюнча Кудай буйруса 5-6 жылда ушунун бардыгы аткарылып калат деген биз үмүттөбүз. Ошого мына бийлик аракет кылып атабыз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу ачылыштын катышуучулары, бүгүн ушунчалык сүйүнүп турабыз. Айрыкча Кара Булак, Кызыл Булак айылынын тургундары үчүн, ал эмес жалпы эле ушу жогорку өрөөн үчүн эң чоң бул борбор болуп эсептелет. Анткени бул жерде тааныштырып айтып коюшум керек, Аске Узарбек эним, биздин негизги агартуу майданыбыз ушул жер. Биз ушул жерден өскөнбүз, ушул жерден чоңойгонбуз, ушул жерден окуганбыз, ушул жерден тарбия билим алганбыз. Эми бул ушул зал дагы ушул борборго айланат деп мен ушундай чоң ишеничим бар. Себеби бул ушу 4 участкасынын эң борбору ушул жер. Ушул жерде биз окуганбыз, ушул жерде биз иштегенбиз, ушул жерде чоңойгонбуз, ушул жерден биз алгачкы 8 класстан бүтүп кеткенбиз. Ошон үчүн эми бул ачылыш оңойнан келген жок, бардыгыбызга белгилүү. Абдан жогорку таасирдүү кишилердин келүүсү менен ушу акыры максатына жетти. Бул деген бул эң чоң ийгилик. Мен ойлойм, бул жерден жанагы жогорку жетекчилер айткандай чоң инсандар өсүп чыгат. Ырыспай деле Абдыкадыров ушу биздин айылдан өскөн да, мына ушул айылдан өсүп мына дүйнөгө атардан чыгып атпайбы. Дагы Бешиктеги баланын бекболорун ким билет? Атактуу спортсмендер чыгат, Кудай кааласа. Бизде ишенич бар. Бул мектепте база бар. Кудай кааласа, бул зал ак жолтой зал болот. Бул зал элди спортсмендерди өнүктүрөт. Мен ошого ишенем. Эми ушу залга эмгегин кошкон инсандарга, жердеги инсандарга эмгегин кошкон, ар кандай көмөктөрдү көрсөтүшкөн, эми кандай болуну дагы биз ушу эл журттун атынан жогорку жетекчилерге, Аске, сизге, президентке, ушу элдин журттун атынан ыраазычылык билдиребиз. Ак жолтой зал болсун, элге иш берсин, мугалимдерге ак жолтой болсун, силерге насип кылсын. Ал эми айтайын дегеним, дагы бир айтайын дегеним, баягы сөз бар. Баланын туулганына сүйүнбөй, турганына сүйүн дегендей, мен айтып коюшум керек. Бул биздин башыбыздан өткөн мектептин администрациясы, башка жетекчилери, ар кандай адамдар, бу жактагы инсандар, бул жактагы инсандар залды таза, туура, жакшы кармоого аракет кылайлы. Бул боюнча нерв көп кеткен. Ошон үчүн бул бизге сабак. Ошон үчүн мен директор мындан наказ катары айтам, залды кармоого аракеттенин. Эми рахмат Аске, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Узарбек Укам, сен да биздин айылга биринчи келишиңиз. Бул каяктан балдар келип окуп айрангасаңыз керек. Бир беймиратчылыкта келсеңиз айыл кеңири. Бу жакта Ажыке деген жайлабыз бар. Келип бир беймирак келип элиңизди көрүп, жериңизди көрүп таанышып кеттиңиз. Келишиңиз менен сиздин дагы. Эми ак жолтой зал болсун, элге журтка насип кылсын. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун мектеп.
көңілгün, дүйнөгө жүзү таанылып, президентибиз баштаган аймактар күндө жаңырып, күн сайын болуп жаңылып. Энчисин элдин кайтарып, жегиштигимизин майтарып, атанын оолу экен деп, Адилет ханга аркылуу, ал киши элдин айтылып. Ондо туруп сүйлөсө, куланып жүрөк толкуга, ушундай уулду өстүргөн, кара кулзам сага суктарам. Жаңылыкка толуп чыкты өлкө ичи, кубандыры спортсмендердин жеңиши, быйылкы жыл баштан аяк жолдой, мол болсо экен дагы далай жемиши. Жолубуз айкын тандалган, өнүгүлөрдөн чаңданган, келечек бизге жапжары, кемеңгер адам баштаган. Саламатсыздарбы бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, ардактуу меймандар, сиздерди Каримжан Чардынов атындагы орто мектебинин спорт залынын ачылышы менен Kırgız Respublikasının prezidenti Çelbekov Soğranbay Şaripovичке. Haqiqatlık çındık bolup diregi, törölgönde meldep soğup жүрөгү, аймактарды өнүктүрүү башты иш, эл арасы адал эмгек күнөгү, аймактарга катуу көңүл бөлүнүп, президенттин камкорлугу көрүлүп, саясатта эл аралык деңгээлде өлкөм барат күндөн күнгө өнүгүп. Арыл максат иштер ойбуз, бүт адамга ачык болду жолубуз, оомат келип күнөм колдоп элинде, мына бүтүп оомго электик колубуз, наркы
эмгек жумшап, аны куруп, бизге тартуулаган курууучуларга. Бүгүн куруучунун колунда аймактарга гүлдөгөн шаар салышкан алтын колдуу кең пейилдүү жөнөкөй асыл иштен алкыштарды алышкан. Бар болууга алтын колдуу агалар, сиздерге алкышка мындай тараптан. Биз Манас жаштары уюмунун мүчөлөрү улуулардын жолун жолдоп, талыкпай билим алып, мектебибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн өз салымыбызды кошууга адил жана ак болууга, билим алып так болууга, ар намыстуу бек болууга, мекениме чет болууга салтанаттуу түрдө ант беребиз. Манас жаштары уюмунун мүчөлөрү берилген антка даяр болуулар. İyilik bol daima işimizde olmasın, yaşlılık olsun yoldaşım. Yamanlıklar olmasın, yaşlılık olsun daima. Yaratkan Allah olmasın için. Zalimiz az olsaydı Биздин Чаргынов Каримжан атындагы орто мектебинде бүгүн бүтүп бүтүндөй ушул айлана чөйрөдөгү биздин участкага караштуу ата-энелерди, биздин мектептин окуучуларын, мугалимдер жамаатын аябай кубантып турган ушул спорт залдын курулушу 2015 жыл октябрь айында башталган. Бүгүн ушундай жакшынакай болуп жаркырап бүтүп, жогоруда мен айткандай баардыгыбызды кубандырып турат. Чындыгында спорт зал жок. Мектеп ушул мектеп болуп түзүлгөндөн бери жалаң эле ушул дене тарбия мугалимдери сабакты сыртта өтүп келишкен. Кыштын күнү сабак өтүш кыйын албетте.
Анан мына зал бүтүп, ичине кирип, буйрса, мындан ары ушул жакшынакай сабактарды өтүп, кыйналбай ийгиликтерге жетишебиз деп биз кубанып турабыз. Албетте дене тарбия мугалимдери дагы сөзсүз түрдө аябай кубанычтуу, ата-энелер. Анан эми бизден дагы ушундай ыңгайлуу жакшынакай шарт түзүлгөндөн кийин биздин окуучулардан дагы келечекте ушул спорт боюнча мыкты жетишкендиктерге ээ болгон келечек ээлери чыгат деп ойлойбуз. Кыргызстандын атагын алыска кетирген. Ушул спорт залды курган куруучуларга, акимибиз Пиринберди Аширбековичке, Кара-Кулча райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы бизден тынымсыз кабар алып турган Абдырасыл Бектемировичке, айыл өкмөттүн башчысы Латипжан Көчкөнбаевичтерге өтө чоң ыраазылык билдиребиз. Бул кишилердин баардыгы тең ушул спорт залдын курулушуна, бүтүшүнө өздөрүнүн белгилүү салымдарын кошту. Өтө чоң ыраазыбыз. Анан эми спорт залдын атын Асанбеков Таштан агайыбыздын атына койдук. Агай 40 жылдан ашык өмүрүн ушул мектепте дене тарбия сабагын окутуп, жаш муундарга дене тарбия боюнча билим жана тарбия берүүгө арнаган. Менимче бул татыктуу эле деп ойлойбуз.